Эгерде ким эртең менен жана кечинде ушул сүрөлөрдү окуп жүргөн болсо, анда ага бардык жамандыктардан сактанууга жетиштүү болот. Бул туурасында Абдуллах ибн Хубайб радиаллаху анху айтты: Биз өтө караңгы, жамгыр жаап жаткан түнү Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи вассаламды издеп чыктык. Анан Аллахтын элчисин тапканыбыздан кийин ал мага кайрылып айт деди. Мен эмнени айтарымды билбедим. Кийин дагы айт деди. Мен дагы деле эмнени айтуумду билбедим. Үчүнчү жолу айт дегенде мен: о Аллахтын элчиси, эмнени айтайын деп сурадым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: айт, ал Аллах жалгыз деп Ихлас сүрөсү жана Фалак жана Нас сүрөлөрүн эртең менен жана кечинде 3 жолудан айтып жүр. Анткени ал 3 сүрө бардык жамандыктардан сактанууда сага жетиштүү болот деди.